Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан мекендештерим, саламатсыздарбы? Буйруса мына МКАДтан бир 17 километр бериде ушундай чек участок сатылат экен. Өзүбүздүн кыргыздар көп жашаган жер экен. Мындай айтканда 7,5 соток, суу свет бардыгы келген. Канализация бул жакта жок экен, туугандар. Могу жерге мотор койсо эле. Ооба, септик кылып алып эле жашай берет экенсиздер. Бул вагон дагы калат. Вагон мындай айтканда 8ге 1-2 ошондой экен нарагыча. Үйдүн ичине, бунун ичине кирип жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Айланасы ушундай тосулган, ушундай столба ушул жандан өткөн. Анан мектеп менен бала бакча бул жерге ошол 1,5 километрдей эле нарыда экен да. Бул чакан кыргыз айыл экен. Кыргыздар примерно бир 200дөй түтүн бар экен. Мечит дагы салынып атыптыр, жакын арада бүтөт дейт. Бул жерде сатыла турчу негизи 3-4 эле участок калыптыр. Негизи могу агамдан азыр толук интервью алып берем. Мына агам айтып атат. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кыйналбай иштеп атасызбы? Аллага шүгүр ком. Бул жерде азыр айтып калдыңыз, орустар айтат бир 4 эле участок калды сатыла турган. Анан сотугунду бир 400 миң рубльден деп атыптыр депчи. 430дан болуп калды деп атат кошуналарым. 5-6 эле участок калыптыр. Бу жерде участок түгөнүптүр. Баасын канча деп атасыңар эми? Сиз балдызыңыздын чеги экен да, мындай айтканда? Ооба, балдызымдын чеги 3,5 миллион деп атат. 3,5 миллион деп атат азыр. Алмаштыруу жолдору бар экен. Шаардан Жалал Абадтын центринен үй болсо алмашам дейт. Башка коюп берүү жолу жок, такси машина алмаштыруу жолу жок. Жок дейт. Бул регистрацияңыздар менен Москва кеңири эле барып келатасыздар. Сизде үйүңүз бар экен буякта. Деймира. Кеңири элеби? Жарайт, короче. Жарайт, өт. Буйруса жакын арада могу 2024 аяктарына МКАДка бир 6 километр эле болуп калат экен. Буяктан реканын үстүнө азыр мост түшүп атат дейт. Могу агабыз дагы жыргап калат экенсиздер да анда. Мост жакын, Москванын центрине жакын болуп калат. Башка улуттар менен мындай ынтымактуу эле жашап атасыздарбы анан буякта, кандай тынч эле? Улут кыргыз бар, өзбек бар, таджик бар, лакай бар, орус бар, армян бар, Азербайжан бар, баары бар бу жерде. Бардыгы документалдуу анан. Ооба, полный документалдуу. Мына документтерин агабыз алып чыкты. Бардыгы эжекебиздин атында экен. Келип документтер менен таанышып, сатып алуучулар болсо мына нак 3,5 миллион акча деп атыптыр. Мына бул жерлерден парковка кыласыздарбы? Бул жак негизи чыкса деле болчудай окшойт мынага, мына. Болчудай чыкса деле эми бул документальный ошо өзүнүн берген жеринен гана забор болгон. Өзүңүз тосуп бердиңиз муну? Өзүм тосуп берген. Парковка бу жер. Парковка. Эми калоочулар болсо могу кошуналар негизи катарынан ушундай чыгыптыр негизи мына жерге чейин. Столбанын түбүнө чейин чыгыптыр, нарага чейин. Чыкса деле бир примерно бир 10 сотуктай болуп калат жер экен да мындай. Бул жерде эми мал карманга мүмкүнчүлүк жок экен мындай айтканда. Пока жок. Эми ушул жерден эми бизде ушундай чек үй сатыла турчу болсо эле бизде ошол мал кармаганга мүмкүнчүлүк бар экен дейт экен да. Сиз өзүңүз деле буякта жылкы союп сатам дедиңизби? Мен өзүм жылкы союп сатам менен. Менин таярын алып келип соям, мен бакпайм, башка кылбайм, только алып келип. Баккандар бар негизи айван салып кыргыздар. Жерде бар баккандар. Эки жерде бар. Жайып бакканга мүмкүнчүлүк жок экен да мындай айтканда. Мына ягында лес бар, жайып бар, буну ягына алып чыкса бакса болот. Эптесе болот. Ооба. Мына ушундай вагондун ичин бир көргөзүп коелу, жүрүң. Вагондун ичинде азыр жашаганга мүмкүнчүлүк бар экен. Жазда келип да эми мисалы азыр келген менен бул жерде шарты жогораак азыр. Свет киргизет экен сразу мен жерде да? Свет бар, свет мына кирип турат өзү свет аманда. Свет кирип турабы? Мына суу келген, таза суу. Моторду коет, суу чыгат. Анан муну вагонду калат туугандар. Бул вагон өз негизи бир кыйла акча. Сүдүрөп нары бериге жылдырганга мүмкүнчүлүктөрү бардыгыны желдери бар экен, нормально экен. Жели бар экен. Бар, полный бар. Тракторга сүдүрөтүп нары бери койдуруп аласыздар. Кааласаңыздар кийин үй салгандан кийин сатып ийсеңиздер дагы болот. Айланасы тосулган. Кыскасы мына ушундай. Ичкерки абалын көргөзөйүн эми. Ичи ушундай экен. Бул жагы туалет менен душ болчудай. Парта калат, диван калат, диван жатат экен, Диван жатат экен. Ичине жылытып кышта деле жашаса болчудай мына. Бул жагына бир 2дей примерно бир 7 ошондой да. Чоң эле экен да, мындай айткандачы. Бунун ичи 3,5дай, мындай. Комнаттын ичи. Диван калабы экен? Калат. Диван калат. Эч кетпейт. Тифалдаган калат. Калат. Прожектилер калат.
Бул жагы төөлөт менен душ болот. Мына кызыккандар чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Мына ушундай чек. Мекендештер, мына ушундай чек алып ушул жерде жашайт элем, нары бери деген ойлуу биздин бир туугандардан болуп калат. Ошолорго жөнөтүп коюңуздар. Аябай суук болуп атат негизи. Бүгүн 19-20 го. Ушундай кыргыз айла. Мечит нерден канча километрдей? Мечит bir 600 метр бар. Үйдөн 600 метрдей. Ооба. Ишиңиздерге ийгилик. Группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Мен ушул жерге номерларым коюп койдум. Жарнама болсо кайрасаңыздар болот. Каналга катталыңыздар. Ар дайым Кыргызбай YouTube каналы элдин кызматында боло бермекчи. Ушул эжекебиздин номерин описанияга коюп койдум и комментарийга коюп койдум. Бардыгы документалдуу экен. Документтер менен таанышып, акчаны берип, өткүрүп алып, ушул жерге үй салып жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Ишиңиздерге ийгилик, оорубаңыздар. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгомун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.